ар ким өзүнчө жашоого милдеттүү деген сыяктуу. Кандай деп ойлойсуз? Келин кайненен деле ошондой жаатта болобу? Кайнене деген кайнене, анын өз турмушу бар, өз тагдыры, өз жолу бар. Жок, жолдош деген шарт коет да. Эгерде мен менен жашагың келсе, мени сыйлайм десең, мени сүйөм десең, анда кайненеңе чыдашың керек. Кайненең кандай камыр кылып ыйлесе, ошого макул дешиң керек. Аябай жакшы нерсе болуп атпайбы? Бул деген бекер берилип жаткан аябай укмуш сабак болуп атат. Эми бизде салтта, менталитетте келинге мындай эле ийик болуп, имерилип, билебине дам бышырып туруш керек деген нерсе бар да. Эң жакшы чөйрөгө келип, эң укмуш кайненеге келип, укмуш жолдошко келип, ал жерге барып бардыгына жагайын деп, кичинекей кызга окшоп ыйлап, кайненем жаман, кайнатам жаман деген болбойт. Бул деген эми детский сад. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы психолог менен маегибизди улантабыз. Жана эң көп биздин катталуучуларыбыздан келген суроо бул мен кайненем менен болгон мамилем жакшы эмес деген суроо менен кайрылат. Бул учурда эмне кылышыбыз керек, өзүбүздү кантип алып жүрүшүбүз керек, булар жөнүндө сүйлөшөлү деп чечтик бүгүн психолог менен. Психолог Москвада Мамлекеттик университетти психология жаатында бүтүрүп келген Бейшен Жумабеков мырза. Саламатсызбы, Бейшен мырза? Саламатчылык. Бейшен мырза, ушул кайнене келин темасы бизде өтө баягы шиш болуп турат да азыр. Негизи буга чейин биз ата-эне бала темасында сүйлөшкөнбүз. Эч кимге милдеттүү эмес, ар ким өзүнчө жашоого милдеттүү деген сыяктуу. Кандай деп ойлойсуз? Келин кайненен деле ошондой жаатта болобу? Сиз кандай ойлойсуз? Эми бизде салтта, менталитетте келинге мындай эле ийик болуп, имерилип, билебине дам бышырып туруш керек деген нерсе бар да. Жакшы келин болсоң. Сиздин жекече пикириңиз кандай? Мындай төшөк болуп жайылып берип. Сиздин жекече пикириңиз? Жекече пикирим, негизи эле мен жеке пикирим болсо, бир турмушту баштан өткөргөн келин катары кайнене дайыма эле баласын бөпөлөтүп, анан келинине мынтип кийлигише бере турган болсо, анда сен келин болбойсуңбу деген келет да. Сен аялы болбойсуңбу анда дегепчи. Эми менин жекече пикирим, жана өткөн берүүлөрдө сиз айткандай, ата баланы өзүнчө бөлүп кой деген нерсе дейли. Ошо келин эмнең болсо ошо болсун деген сыяктуу өзүнчө бөлүп саш керек окшойт. Абдан акылдуу сөздөрдү айтып атасыз. Ошон үчүн суроону сизге бердим да. Билем да акылдуу экениңизди. Ошондуктан эмне деп жыйынтыктайсыз? Жыйынтыгы кандай болот? Жыйынтыгы? Передача бүттү. Келиним бөлүп сал болду, мен тынчтымчы. Ушун менен берүүсүн соңуна чыктык деп койду. Кандай жыйынтык, бул жерде жыйынтык болгондо эмнени айта кетерим? Жолдошуңуз менен болгон мамиле эң негизгиси. Кайнене эмес. Туура. Маанилүү жолдошуң, кайнене эмес. Туура. Ошондуктан кайнене деген кайнене, анын өз турмушу бар, өз тагдыры, өз жолу бар. Ал деле кандайдыр бир кыйынчылыктарды көргөн. Ал деле эми биз элементарлуу мындай сый, урматты көрсөтөбүз. Да, сый, урматты көрсөтөбүз. Бирок эгерде сиз турмушка чыгып атканда кайненеңизге эмес, жолдошуңузга чыгасыз. Жолдошуңуз менен тил табышасыз. Жолдошуңуз менен жана биз экөөбүз айтып кеткен көз карашыңыз бир, оокат тиричилигиңиз бир, сексуалдык жактан байланышыңыз бир болот. Эгерде жолдошуңуз менен ал нерселер болсо, эч ким жардам бере албайт. Ошондуктан эгерде жолдошуңуз экөөңүз кайненеңизге болгон көз карашыңыз бир болуш керек. Эгерде жолдошуңуз биякта караса, сиз биякта карасаңыз болду.
кайнене менен эч кандай мамиле түзбөйбүз. Бизге кайнене эми сый урматтан сырткары сыйлайбыз, урматтайбыз, бирок жолдошубуз эң негизги. Бул жерде эң негизги да момент жолдошубуз болот. Эгерде жолдошубуз оозун ачып апасын карап турса, анда деген суроону биз кайнене эмес, жолдошубуз менен чечебиз. Анткени кайнене бир күнү кетет. Жок, жолдош деген шарт коет да. Эгерде мен менен жашагың келсе, мени сыйлайм десең, мени сүйөм десең, анда кайненеңе чыдашың керек. Кайненең кандай камыр кылып ыйлесе, ошого макул дешиң керек. Макул, ага эми мындай сүйлөшөлү. Сиз менин жолдошумсуз, мен сиздин жубайыңыз болом. Сиз мага ошентип айтып атасыз. Мага эмне? Менден сурап атканыңыз мындай жаса деп жатасыз. Сиз апаңызды барып жасаган ишин кылып берем. Макул, жасап берейин. Сиз мага эмнеге бересиз ага? Жөн эле күйөөң болуп берем. Мен менен жашайсың. Жок, кандай болбойт. Болбойбу? Болбойт. Болбойм, жашабайм. Кеттим. Болбойт. Болбойт. Анткени башынан ошону айтайлы. Бул жерде эң мындай курч нерсе, сиз айткандай шиш же курч нерсеси, эгерде кыз өз ата энесинен сепарация болбой, сепарацияланбай, өз энесинен психолог бөлүнүү деген жөн эле мындай физикалык жактан бөлүнүү болбойт. Башка жакка кетип же башка үй таап, жок, бөлүнүү деген 5 бөлөктөн турат. Сепарация. Сепарация бөлүнүү 5 бөлөктөн турат. Географическая сепарация, географиялык бөлүнүш керек мындай. Башка үйгө көчүп кетти. Бирөө башка үйгө, бирөө ушунчалык байланышкан башка өлкөгө көчүп кетет. Качып кетти. Качып мигрант болуп кетип аткандар, Америкага кетип аткандар ата энесинен качышат. Биринчиден деген теория бар, меники эмес. Географиялык, көз караш бөлүнүү болот. Сиз мүмкүн Айтматовду жакшы дейсиз. Мен Айтматов эмес, мен деген башка жазуучуларды жакшы көрөм. Экөөбүз башка жазуучуларды жакшы көрүп, бирок бири-бирибизди сый урматтаганды билиш керекпиз. Өз түшүнүп жатасыз, көз караш же ценностная сепарация деп коет. Үчүнчүсү психологиялык сепарация. Экөөбүз психоэмоциональный, бири-бирибизсиз жашай алабыз. Бири-бирибизди анчалык муктаж эмеспиз. Зарылчылык жок. Финансылык сепарация болот. Мен сизден акча албайм, өзүм менен жүрөм. Анан бешинчиси функционалдык сепарация. Мен жанагы эркек бала апасыз өзүнө оокат жасап, өзүнө кийимди үтүктөп, өзү жашап кете алганы. Ошондуктан эгерде биз өзүбүз бутта катуу турсак, бизге ата энебиздин кереги деле жок, уже болду. Анан эгерде кайнене келип биринчи деп жатса, мен жолдошум менен сүйлөшүп, жолдошума айтам, апаңды сыйлайм, урматтайм, бирок менин чегим бул жерде, менин жашоом бул жерде. Же барам, же барбайм. Бирок ар бирибиз эң мындай айта кетерим, ар бирибиз ар дайым төлөйбүз. Эгерде күйөөңүз, жолдошуңуз жакшы киши болуп жатса, анан чындыктан апасы ушундай болуп, же кандайдыр бир түрдүү жашоонун шарттары болуп калат экен. Аны билсек, биз өзүбүздүн каалообуз боюнча чыдап беребиз. Оокатыбызды, кызматыбызды жасап беребиз. Ал жерде бул деген сиздин тандооңузбу же милдетпи? Бул аябай эки эң негиз нерсе болуп жатат. Өзүңүздүн ниетиңиз, тандооңуз болсо бир. Эгерде милдет болуп жатып айла жок болуп атса, ал экинчиси. Өзүбүз тандап, өзүбүз ниетибиз менен жасап атканда кыйынчылык келтирбейт. Анткени ал кайненеңизди жакшы көрүп, жакшы мамиле бергениңизден жасап жатасыз бул кызматты. Өз ичиңизден чыгып жасап берип атасыз. Кененчилигиңизден берип жатасыз. Ашыктыгыңызды берип жатасыз. Ичиңиздеги адамдарды жакшы көрүп, анан милдет катары келгенде өз ичиңизде ойлоносуз. Милдет катары келгениңизде албетте кыйынчылык. Мойнунан байланган иттей болбош керек экен да. Бул сенин өзүң каалооң менен болсо, анда мейли. Ошондуктан ал окуяга, ал учурга түшкөндө өзүңүз биринчиден ал адамдардын баардыгын алып, өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүп, өзүңүз тазаланасыз. Өз каалооңуз менен келдиңизби бул турмушка, же бирөө зордуктап жатабы? Чык деп.
жолдошуңузду жакшы көрөсүз, жакшы киши, энеси бар. Жарым жыл сүйлөшүп атат, жарым жыл жашайлы. Макул жашап бериңиз. Жашаганда аябай жакшы нерсе да ал. Эмнеге үчүн илгери жашаш керек болчу? Айта кетейинчи, азыр деле мен кээ бир ой боюнча жашаганда бири-бирибизге көнөбүз. Бири-бирибизге жылуу мамиле курабыз. Бул жерде айтып кетейин, нейрондук тармактар деген бар. Мээбизде нейрондук тармактар бар. Ал нейрондук тармактар кошулганда нейрондук да называется, неме деп айтып коет экен, нейронная сеть. Нейрондор бар өздөрү мээбизде. Бири-бири менен чакталганда тармактар болот. Адам кичинекей бала мисалы чоң ата чоң апасын көргөндө ал нейрондук тармактар байланып чоң апа чоң апасын атасын эстейт. Анан бир жыл көрбөй калса кайра унутуп калат. Анткени кичи маалында жана тармактар кайра жоголот. Ошол тармактар жоголбош үчүн биз кишини 40 сааттан өйдө көргөнүбүздө тармак пайда болот. Сиз экөөбүз байланышып иштеп жатканда 40 сааттан көбүрөөк сүйлөшкөндө бири-бирибиздин мээбизде нейрондук тармактар пайда болот. Ансыз бири-бирибизге туура мамиле түзө албайбыз. Жылуу мамиле түзө албайбыз. Келечектик кандайдыр бир нерселерди түзө албайбыз чогуу. Эгерде мындай болсо да, ошондуктан ата эне менен чогуу жашап, туура жылуу мамиле түзүп, эми психологиялык жактан айта кетейин. Эгерде мен келин болсом, барып жашамакмын. Эмнеге? Анткени менин балам бул эки кишинин продуктусу. Өзү асмандан түшкөн эмес. Менин жолдошум кандай киши экенин атасын апасын көрүп, алардын жүрүш-турушун көрүп, жыйынтыктарды чыгарам. Кандай жашаш керек, эмнени караш керек, мен акылдуу болуп ошон үчүн жашаймын. Күйөөмдү жакшы таанышым үчүн мен алгач ата энесин тааныйм, алардын кулк мүнөзүн, адаттарын, маданиятын билгенден кийин мен күйөөмө кандай мамиле кылышты, аны менен кантип бактылуу жашашты, алардан үйрөнөм. Туура. Аябай жакшы нерсе болуп атпайбы? Бул деген бекер берилип жаткан аябай укмуш сабак болуп атат. Андан сырткары бактылуу жагынан дагы эгерде күйөөм маанайы жок, эми кыйынчылыкка келгенде кандай өзүн кандай алып бара алат, эми терс жактарын дагы билип жатпаймынбы? Аны өз жолума келип кыйналбай, сразу эле ошол жерден бардыгын көрүп аламын. Ошондуктан мындай караш керек. Анан кичинекей кызга окшоп ыйлап, кайненем жаман, кайнатам жаман деген болбойт. Бул деген эми детский сад. Эми чоң кишисиңби, бардыңбы, карайсың, эгерде кааласаң. Бирок каалабасаң кет. Эч ким зорлуктабайт, кыйнабайт, эч ким кете бер, башка жакка жаша. Жолдошуң менен сүйлөш, бөлүнүп сразу отдельно жашагыла, бөлүкчө. Бирок мен эмне кылмакмын дегени мен албетте барып жашап көрмөкмүн. Анткени бул киши менен турмуш курайын деп жатсам, азырчы мындай жөнөкөй айтайлычы, эгерде мен сизге жаңы бизнес сатып жатсам, жаңы эмес, бизнесимди сатып жатсам, менин бухгалтерский отчетумду билиш керексиз. Отчетсуз кандай эмне? Мен айтып атарым сизге, айына 5 миллион акча табат менин компаниям дейм. Аны билиш үчүн бүт, эгерде акылдуу болсоңуз, башынан барып бүт стандартда бүт цифрлардын баардыгын чыгарып изилдейсиз. Ансыз албайсыз. Бул жерде эле ушундай болуп атат. Үйгө барып бүт баардыгын карайбыз. Эмне, кандай мамилелер, бул киши менен кандай турмуш кура алам, эмне кыла алам, эмне кыла албаймын, эмне кылганы болбойт, эмнени кабыл албайт. Бул жерлерде түз барбай, мындай да түрдүү жактардан кирип, анын баардыгы мага керек, менин тандоом деп кирсем жакшы болот. Анан таптакыр эле кичинекей балага окшоп ата энесине чуркап кыйналып атам. Баарыбыз кыйналып атабыз. Кайсы жерде кыйналбаганыбыз бар. Кичинекей баланы алсаңыз, кичинекей бала 3 жашта бир күнү кыйынчылыктан башка жашоо эч нерседен турбайт. Эмнеге айтып кетейин. Кичи бала 3 жашта үйрөнүү убакыты деп айтылат. Үйрөнүү убакыты мындай байкасаңыздар, эмне жасабаган эч нерсе болбойт. Үй курайын дейт, үйү бузулат. Тияка басайын дейт, жыгылат. Стульчикти коюп бияка чыгайын дейт, жыгылат. Эмнени жасабаса, колунан эч нерсе келбей, баардыгы чачырап төгүлүп болбойт, ыйлайт, мамасына келет, апасына, апасы кучактап койсо, кайра барып, кайра
15 жолу 20 100 жолу кайтадан кайта үйрөнбөйүнчө кыйынчылыкты көрөт экен. Анан кийин аны 5 жашка келгенде кичине үйрөнүп баштайт. Бирок ошол кыйынчылыктарды көргөндө 3 жаштагы баланы карасаңыз, өз-өзүнө ишенип, эч жардамы жок эле. Жардамы жок, өзү колун түшүрбөй жасай берет. Жанагы кичинекей бир оюнчукту алсаңыз, оюнчукту алып салайын деп атат. Болбой жатат, тияка түшөт, бияка түшөт. Эми бизди алсаңыздар, чоң кишини, биз колубуздан бир нерсе келбей жатканда аябай катуу стресс болобуз. Аябай катуу стресс болуп, жүдөп 3-чү жолдан кийин болду, жасабаймын, керек эмес деп кетебиз. Кичи бала андай эмес, 3 жаштагы. Ушундай айтып кетерим, жашоо деген эми кандай каалабасак, тилектебесек дагы жашоо деген эми жалаң эле розанын сирени эмес. Кечирип койгула дейсиз. Жок, кечирип койгула, жашоо деген кааласак дагы бүт жерден бал төгүлүп, анан жыргатканыбыз эмес. Эми түрдүү кыйынчылыктардан өтөбүз, анткени башыбыздагы ой ар дайым бир. Чөйрөдөгү жашоо башка. Кандай каалабасак дагы чөйрөдөгү жашоону көрүп, карап, кабыл алыш керекпиз. Ошон үчүн кыйынчылыкка кайнене эмес, бүт чогуу алып, жалпы алып, кыйынчылыкка болгон мамилени өзгөртүш керекпиз. Кайнене болбосо башка кыйынчылык келет, эмнеси? Башка кыйынчылык келгенде ошондой эле колду түшүрүп кетесиңерби? Кетип каласыңбы? Болбойт андай. Кайнене менен тил табышып, ал кишини сыйлап, урматтап, анын тажрыйбасын урматтап, рахмат десеңиздер, нормальный киши болуп кетет. Ар бир киши ошондой. Анан ал менен урушуп, талашып, анан кичи бала катары кээ бир эми туура ар бир кайнене эле бал болуп кеткен жок, анысы дагы бар. Бирок кыйын болуп атканда дагы мындай жооп берсеңиздер, өзүңөрдүн эле ата-энеңер бал болуп кетип атабы. Ар бир ата-эне ошондой. Тигини сурайт экен, муну сурайт экен. Тилиңер бар. Өзүңүздөр менен барып сүйлөшөсүңөр. Эмне жагып жатат? Жасай алсаңыздар жасайсыңар. Жасабасаңар жасабайсыңар, айтасыңар, буну жасай албайм, буну жасай албайм. Бирок бул жерде айтып кетерим, кээ бир кайненелер бар. Ал кайнене эмес, ал психологиялык зордук, зомбулук деген бар. Ал жерде эч ким менен сүйлөшкөнү болбойт. Кандайча айтып кетейин. Кээ бир кайнене же кээ бир адамдар бар экен, андайларга мен жолуккам. Эмне жасабасаңыз бардыгы туура эмес. Жактырбайт. Андан сырткары мага мейман болуп келип, анан кеткениңизде эмне үчүн эч нерсе дебейм. Назира келип кеткенде эч нерсе дебейт экенмин. Анан кийин жолдош, балама Назира келип чаа куйган жок, жыйнаган жок. Асмандан таап чыгарат. Андай оюнду дагы ойнобойм мен. Эгерде мен күтө турган каалоолорду билбесем, аларды канааттандырбаймын. Эгерде мага айтсаңыз, бейшен, чай куюп бериңиз десеңиз, куюп, кааласам куюп берем, каалабасам куюп бербейм, бирок албетте куюп берем. Эгерде эч нерсени айтпай, сурабай, анан кийин мен сизди башыңыздагы оюңузду окуйт деп ойлосоңуздар, мен ошентип эле айтам, мен деген көз ачык эмесмин. Мен жөнөкөй адамдын баласымын, жөнөкөй кызмын. Башыңызда эмне бар билбеймин. Эгерде кызматты кааласаңыз, ошо кызматтын список кылып жазып коюңуз, мага холодильникке чаптап коюн. Кайненеме мындай тамак жасап берем, полун мындай сүртөм. Эгерде мен билбеген нерсени сурасаңыздар, мен башыңыздарда эмне бар окубайм. Ошондуктан андай оюндарды ойнобоймун. Ачык сүйлөшкөндү жана сезимдерибизди ачык билдиргенди билбейбиз. Сезимдерден сырткары, эгерде кайнене келип мен билбеген нерсени сураса, мен билбейм деп эле айтам. Эмне үчүн мындай кылган жоксуң? Эмне үчүн тигиндей кылган? Айттыңыздар беле? Сурадыңыздар беле? Сурасаңыздар жасап берем. Башыңарда эмне бар окубаймын. Жубай дагы жолдошуна. Жолдош да жубайына. И башка болгон кишилер менен мамиле курганыбызда ошондой болот. Эгерде башыңызда эмне бар экенин билбей, анан мага ошо претензия кылып берсеңиз, иштешпейм сиз менен. Мага күтүп жаткан каалооңузду айтасыз, тилектериңизди. Бейшен, мындай болуш керек, мындай каалайм. Макул болсом беремин. Макул болбосом айтамын. Менде андай жок, же каалабаймын жасаганы. Кылып бербеймин, кечиресиз. Дейсиз. Мүмкүнчүлүк жок. Эгерде баштан чыгарып эле мындай кылган жоксуң, тигиндей кылган жоксуң, бул болду, болгон жок деген башталса, мен сразу айтамын, мен андай оюндарды ойнобоймун. Башыңызда эмне бар окубаймын. Каршымын. Жакпаса дагы прям таптакыр эле
да ишти бүтүрө турган болсом макул бүтүрөбүз, бирок мен эч качан эч бир адам менен эч кандай мамилеге кирбеймин эгерде менден ушундай фантастикалык нерселерди күтүп жаткан кишилер менен иштебейм. Демек, үй бүлөдө күйөөң менен мамиле курсаң дагы, кайнене менен же болбосо тегеректеги адамдар менен мамиле курсаң, ичиңдеги жан дүйнөңдү ачык айтасың. Мону мондай деп. Көкүрөңдө эмне жатса бушайман болбойсуң. Мага ушул керек, ушул жакпай атат, бул нерсе жагып атат дейсиң. Ал эми маңдайдагы адам да ошентип ачык сезимин айтканда, бир немеге маекке барат экенбиз, бири-бирибизди түшүнөт экенбиз, анан чогуу бир иш же мамиле түзсөк жакшы болот экен. Кайнене менен жашагандын эң жакшы жагы бул өмүр бою жашай турчу адамыңдын кулк мүнөзүн, адатын, үйдөгү салтын билиш үчүн гана, мүнөзүн билиш үчүн эң сонун жол экен. Анткени энеси баласын ар бир кулк мүнөзүн жатка билет да. Момуну айтсаң бул жаман көрөт, кокуй, муну мынтип жетишибиз керек деп келине үйрөтүп алат. Андан сырткары ал бала энесин карап өзгөн, баягы биз айтып атпайбызбы? Энесин карап, да, вообще даже ал эмес. Ар бир бала энесин карап өсөт. Энесинин мамилесинен өскөн да ар бир бала, ар бир кыз. Ошондуктан ал жерге барып, бул продукт кандай создавать этилгенин сразу көрөсүз. Энеси кандай, анан баарын көрүп, оңдоп, жолдошуңузга туура мамиле кылып кетиш көптөгөн жолдоруңуз бар болот. Эң сон биздин келиндерибиз үйдө тытынып аткан, кайненеси менен тил табышпай аткан келиндерге эң сонун болуп көрбөгөндөй жакшы бир кеңеш болду деп ойлойм психологдон. Жана кайненелер дагы көп нерсени бул жактан үйрөнүп алды. Кайненелер дагы келинине айтып туруш керек, момуну жаса, момунтип тур. Мындай нерсени күтөм, буну күтөм деш керек. Ачык болбосо биз андай ал нерсе менен иштебейбиз. Сен таап ал деген көз ачыктык ойнобойбуз. Ойнобойбуз. Эң сонун достор, бүгүн силердин эң бизге келген суроолордун көбүн баягы эң көбүн ушул маселе түзөт экен, кайнене келин маселеси. Эң жакшысы эле башында чогуу жашагандан кийин, кулк мүнөзүн билгенден кийин анан бөтөн бөлөк болуп кеткен дагы сонун болуш керек, Кайнене кайната дагы өзүнчө кенен жашайт. Тилер дагы өзүнчө кенен жашайт. Анан негизи эле бала төрөлгөндө баланы бактыруу деген нерсе бар, неберелерди багыш керек деген милдеттеме алып алышат кайнене кайната. Бул канчалык деңгээлде туура? Жок, андай жок. Сиз айтып атканыңызда мен дагы ойлонуп кеттим. Бирок эми кыйынчылык болуп жатса, сиз айттыңыз, башка жакка кишине ийилип кеттим. Эми келиндер кыйынчылыкты сезип жатышса, кыйын болуп жатса, биринчиден айта кетерим. Бул жерге өз каалооңуз менен келдиңиз, өзүңүз тандадыңыз. Бул жерде максималдуу бүт пайдалуу нерселерди алыш керекпиз, биринчиси. Экинчиси, аябай кыйналып, эч ким түшүнбөй сизге кул катары мамиле болсо, ал жерде дагы өзүңүздөр укуңарды, чегиңерди болжолдоп эмес, мындай карап иштебесеңер, эч ким силер үчүн эч нерсени жасабайт. Бирөө келип жардам берет деген жок, фея крестная деген жок. Эгерде силерге туура эмес мамиле болуп жатса, эгерде кыйналып, уйку жок, эртең кечке чейин кызмат кылып, жаман мамилени сезип жатсаңыздар, ал жерде өзүңүздөр чыгып, өз колуңуздар менен ишти оңдойсуңар. Эч ким жардам бербейт. Демек, мага бул нерсе жакпайт да, чарчап атам, уйку керек, тамак керек. Биз айтканбыз да, дененин муктаждыктарын канааттандырабыз биринчиден. Анан кийин бир киши 5-6 кишинин жумушун аткарганда кыйын, анын бардыгын айтып, өзүңүздү спасать этпесеңиз да, коргобосоңуз эч ким коргобойт. Өзүн сакташ керек. Андан сырткары мен айта кетейинчи, эң жакшы чөйрөгө келип, баягы бардыгына жагып, ыңгайлуу болоюн десеңиздер, бардыгы башыңызга отуруп алышат. Сен өзүң боюнча кал. Эч качан эч кимге ыңгайлуу боломун деп ойлонуш болбойт. Сый урматыбыз бар, бирок баштан чыгарыш керек. Ыңгайлуу болбойбуз. Сон нерсе. Муну жазып коюшум керек да азырчы.
ыңгайлуу болбойсуңар. Эгерде эң жакшы чөйрөгө келип, эң укмуш кайненеге келип, укмуш жолдошко келип, ал жерге барып баардыгына жагайын деп, ыңгайлуу болоюн десеңер, бузасыңар. Ал жердеги ал байкуш кайнене менен байкуш жолдошту өзүңөр бузасыңар. Андай болбойт. Ошондуктан канчалык жагайын деп жатсаңар дагы, эң негизги, эң баалуу, эң чоң жага турган кишибиз биздин жашообузда өзүбүз. Өзүбүзгө жагышыбыз кажет. Ошого бүт жашообузду бүт үмүттөрүбүздү умтултуп, ошол жака иштетиш керекпиз. Өзүбүзгө жакпасак, эч кимге жакпайбыз. Эң сон майдай жакты. Сон достор, келин кайнене мамилесин сүйлөштүк. Дагы сонун темаларыбыз бар алдыда. Бейшен мырзаны болушунча чып каалап атам. Анткени ушундай сонун маалыматты дүйнө жүзүндө ушундай чоң баага сатат. Муну болсо биз Бейшен мырза экөөбүз бекер силерге таратып атабыз. Кулаңарга күмүш сырга кылып уютуп алып, анан сөзсүз түрдө практикада колдонуңуздар. Бактылуу болуңуздар, барыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.